Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 25 сентябрь 2024 жыл мен сиздерге Фуркаттагы Тыга жакын эле жерде жайгашкан сатылуучу 47 соток тегиз үлүш жер тууралуу маалымат бермекчимин. Срочно сатыкка чыгып атат. Мындайча айтканда даяр бизнес туугандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр, лайктан басыңыздар, анан дос таныш тууган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүңүздөр. Балким ушундай сатылуучу даяр үлүш жер издеп жүргөндөр туугандар. Биринчи болуп мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер бул Ты менен Наримандын ортосунда жайгашкан объездной жолдо турам, билесиздер. Ты тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Кааласаңыздар, могул жакта Наримандын круговой бар. Ошол Наримандын круговойнан Тыга карап, бул жака бир аз эле жүргөнүңүздөрдө мына ушундай асфальт жолдун боюнда сол тарапта, жок, оң тарапта могул жакта заправка бар экен. Ошол заправкага жетпей, каналга жетпей, сиздер солго бурулсаңыздар эле могул жакта сатылуучу үлүш жерибиз жайгашкан. Чоң трассанын боюнда. Жакшы жери, документи так, китеби бар, анан суу дагы кеңир экен. Лайктан басыңыздар туугандар, анан дос таныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Балким ушундай сонун сатылуучу үлүш жер издеп жүргөндөр. Мына туугандар, суу бар, көрүп атасыздар. Шаркырап суу агып атат. Мына жак болсо чоң трасса, солго бурулсаңыздар Фуркаттагы Ты, оңго бурулуп бул жака бир аз эле жүрсөңүздөр Наримандын круговой болуп калат. Ориентирди могул жактагы Россиябы же Оторбу, ошол заправкага алсаңыздар болот. Анан могул жерде ээси мен жанымда чогуу биргеликте маалымат берейли дейт, бага элге ишенимдүү болуш үчүн дейт. Азыр ээси менен чогуу сиздерге маалымат беребиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мына камераны карап сүйлөй бересиз, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Үлүш жерди сатып атасың? Үлүш жерди сатып атабыз, ооба. Канча соток? 47 соток. 47 соток. Документи кандай? Документи бар, мына көк китеби бар. Документи бар, документи юридически таптаза койду. Кимдин атында? Аялым атында. Өзүңүздөр жакшылап өткөрүп бересиздер, Өткөзүп беребиз, ооба. Налог да төлөнгөн. Өзүңүз канча жыл иштеттиңиз? Мен өзүм 2 жыл иштеттим. Эмне эктиңиз? Кулпунай эктим. Кулпунай. Ооба. Жакшы. Мынакей туугандар, көрдүңүздөр, 2 жыл өзү ээси иштетиптир. Кулпунай эктим дейт. Анан азыр баарыңыздарга эле кызык болот, неге сатып атат экен деп. Бул жерде ээси негизи башка жумуш кылат экен. Анан бул жака бир аз убактысы жетпей атат экен. Эми бул жерде келип карап жатып туруш керек да, билесиздер. Ошол себептен убакыт жетпегенине байланыштуу сатыкка коюп атам деп информация берди туугандар. 47 соток айтты, көргөздү, китеби дагы бар. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деди. Чек араларын түшүндүрүп берейин туугандар. Азыр. Так. Мына туугандар, чек араларын түшүндүрүп берейин сиздерге. Мына темир тосмону көрүп атасыздарбы? Ошол темир тосмонун бери жагы болуп эсептелет. Бул границасы болсо теректерге чейин болуп калат туугандар. Бул сол тараптагы границасы ошол чоң жолго чейин, мындайча айтканда арыкка чейин, столбага чейин болуп калат туугандар. Анан ээси деле өзү 2 жыл иштетиптир. Клубника эккенмин дейт. Бул жерде азыр клубниканын 3 түрү бар экен. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп, таанышып, маалымат алып кетесиздер. Ушундай туугандар. Анан киргениңиздерде могул жакта чоң контейнери бар экен. Узун турасы 12,5 5, 3 бөлмөдөн турат. Анан туугандар, жакшылап эске алып алыңыздар, бул жерде контейнер отдельно баасы, үлүш жердин баасы отдельно. Кааласаңыздар чоң алсаңыздар болот, кааласаңыздар отдельно алсаңыздар болот. Акимияттан мына контейнерге разрешение алганбыз деди. Ушул жерге коюп жашаганча үлүш жерди иштете берсеңиздер болот. Же алып кетип башка жака орнотуп алсаңыздар болот. Негизинен жакшы даяр контейнердин бири экен. Айнек терезелери, эшиктери орнотулган, темир тосмолору бар, обшивка болгон, электромонтаж бүткөн, ичи деле кадимкидей салкын экен. Мына. Караңыздар. Салкын болуп турат. Бул биринчи бөлмөсү. Лайктан басыңыздар туугандар. Лайктын неге басыңыздар дейм, себеп дегенде бул жакта башка адамдар дагы көрүш керек. Канчалык просмотр, лайк көп болгон болсо, ошончолук рекке чыгып көп адамдар көрө берет. Бул экинчи бөлмөсү. Так, туугандар, бул жакта болсо үчүнчү бөлмөсү. Бул границасын айтып өттүм, мына терекке чейин. Бул границасы мына чоң жолго чейин болуп калат туугандар.
Так, эми баасын айтайын сиздерге. Бул жерде азыр үлүш жердин өзүн ала турган болсоңуздар, $28,000 бааланды. Мына клубникаларды калтыр десеңиздер калтырат, иштете бересиздер. Алып кет десеңиздер алып кетет экен туугандар. $28,000. Эми чалып, сүйлөшүп, келип, көрүп, мындай таанышасыздар, маалымат аласыздар, кийин келип туугандар. Колдон келишинче маалымат берип атам. Бул жакта болсо контейнердин баасы болсо канчага дей турган болсоңуздар, $500,000 контейнер өзү бааланды. Анан кеми бар. Бул үлүш жер болсо өзү $28,000 бааланды. Анан мурун клубника иштетип жүрбөгөн болсоңуздар, бул жерде азыр ээси өзү 2 жыл иштетиптир. Үйрөт, көргөз дей турган болсоңуздар, үйрөтүп, көргөзүп, жолго салып, жакшылап сатат экен сиздерге туугандар. Барыңыздарга ийгилик. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Туугандар, чалыңыздар, ушундай сатылуучу үлүш жерди колдон чарбаңыздар. Азыркы учурда өтө актуальный бизнестердин бири.